Тарых баракчаларын карап көрө турган болсок, мурдакы заманда бир адамдын анар багы болот. Ал анар багына өзүнүн бир кызматчысын дайындап коет. Кызматчысы дайыма анар бакты карап, ошол иштер менен алек болот. Ошентип анарлар бышып калган мезгилде кожоюну бакка барып, кызматчысына ушул анарлардан бирөөсүн алып келчи, даамын татайын дейт. Кызматчысы болсо бир анарды алып келет. Кожоюн аны жеп көрсө өтө кычкыл болот. Сен башкасын терип кел десе, башкасын алып келет. Аны жесе ал дагы кычкыл болот. Үчүнчүсүн алып кел десе, үчүнчүсү дагы да кычкыл болот. Анан баягы кожоюн ачуусу келип, сен 2 жылдан бери анарды карап жүрөсүң, ушинтип багбанчылык кылып жүрөсүң. Сен билген жоксуңбу дагы эле кайсыл анар бышкан, кайсыл анар бышкан эмес экендигин. Десе, жанагы кызматчысы айтат, кожоюн, сиз мени анарларды кароо үчүн дайындагансыз, алардын даамын көрүш үчүн дайындаган эмессиз. Сиз мени ушул кызматка дайындагандан баштап 2 жылдан бери мен ошол анардан бир да жолу даамын татып көргөн эмесмин дейт. Ал кызматчынын ушунчалык Аллахтан корккондугуну, диндарлыгыны, таквачылыгыны көрүп туруп, кожоюн айтат, менде бир кызым бар, ошол кызымды сага никелеп берейин дейт. Ал кызы дагы диндар, такыба, Аллахтан корккон бир зат болот. Натыйжада эки таза, диндар, такыба жаштар баш кошуп, экөөнүн ортосунан пайда болгон бала Абдулла бин Мубарак рахматуллахи алейхи, бул өтө чоң мухаддис, Имам Азам рахматуллахи алейхинин шагирти жана Имам Бухари, Имам Муслим рахматуллахи алейхилердин түздөн түз устазы болот. Эки таза заттын ортосунда пайда болгон бала дагы, наристе дагы келечекте өтө чоң бир Аллахтан корккон, диндар, элдин, жердин, бардык үммөттүн, мусулмандардын пайдасына керектүү адам болду. Ошондуктан адам баш кошордон мурда, үйлөнөрдөн мурда кимге үйлөнүп жатат, анын сулуулугуна, анын байлыгына, анын ата тегине карагандан мурда анын диндарлыгына, анын таквачылыгына, Аллахтан корккондугуна карап үйлөнө турган болсо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа берди, тарибат ядака, сен береке табасың деп. Ошондуктан баланы тарбиялоодогу эң алгачкы кадамдардын бириси бул өзүнүн келечектеги баласына апа тандоо. Анткени ата эне кандай таза, диндар, Аллахтан коркуп жашоо өткөрө турган болсо, балага анын дагы сөзсүз таасир тиет. Бир жубайлар баш кошуп, көпкө чейин балалуу болбой жүрүшөт. Аллах Таалага дуа кылып, натыйжада аялынын боюнда бүтөт. Соң күйөөсү келип, аялы менен бир ортодо маек кылып, экөө бир келишимге келет. Ушул бала төрөлгөнгө чейин жашообузду биз таза өткөрөйлү, арам ишке барбайлы, жаман Аллах тыюу салган нерсени көрбөйлү, укпайлы, ушинтип таза жашоодо өткөрөйлү деп келишим түзөт. Натыйжада бала төрөлүп, алар балалуу болушуп, ушинтип баласыны чоңойтот. Баласы чоңоюп, атасы менен чогуу басканга жарап калганда, баласыны мөмө жемиш саткан дүкөнгө алып барат. Ал жерден дүкөнчү менен сүйлөшүп турганда, баласыны бир мөмөнү алып туруп тиштегендигин байкайт. Муну көргөн атасы өтө кейип, кыжалат болуп, биздин кайсыл амалыбыздан кеткен экен деп өзүнү карап көрсө, өзү таза, өзү жашоосун таза өткөргөн. Анан ачуусу келип, аялынан барып сурайт, экөөбүз келиштик эле го, сенден кандай кемчилик кетти? Балада ушундай бир жаман сыфаттар пайда болуп баштаптыр. Эртең бала ушу бойдон кете турган болсо, Аллах сактасын, чоң бир ууру болуп чыгат. Десе, аялы айтат, мен Аллах тыйган эч бир нерсе кылган эмесмин, жаман арам ишке барган эмесмин. Бир гана кошунанын үйүнөн бир мөмөлүү дарактын бутагы ийилип турган эле, ошондон бир ошол мөмөнү алып туруп бир тиштеп койгон болчумун. Ошонун зыяны балага тийип, натыйжада балада жаман сыфаттар пайда болуп баштады. Андыктан балдарыбыздын келечеги үчүн, балдарыбыз диндар, такыба өсүүсү үчүн балдарыбызга эне тандаганда анын байлыгына, сулуулугуна же башкасына кызыкпастан, балким анын диндарлыгына, сыфатына, Аллахтан корккондугуна карап тандай турган болсок, келечектеги балдарыбызга пайдалуу болот.